Бардыгыбыз чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ыйык ырайымдуу Кудай Ата. Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында дүйнөдөгү көптөгөн адамдардын ичинен бизди биринчилерден өзүңүзгө чакырып, күнөөгө толгон бул дүйнөдөн бизди өзүңүзгө айырмалап бөлүп алып, өзүңүз чогуу болгон, чогуу жетектеген жыйынга алып келип, сиздин сөзүңүздү үйрөнүп, тил алчаак болуп, баарлашууда бир болушубуз үчүн жардам берген ырайымыбыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бардыгыбыз сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, баарлашууда чогуу болуш үчүн чогулдук. Бул саатта биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, өзүңүздүн ырайымдуу колуңуз менен чогуу болуп, ар бир адамга керектелүүчү өз ырайымыңызды мол кылып төгүп берүүңүздү суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан ишенимин сактап келе жаткан бардык биздин бир туугандарга мол ырайымыңыз жана ыйык рухтун жетеги менен чогуу болууңузду, кандай кыйынчылыктарда дагы, сыноолордо дагы кулабастан бир гана сиздин алдыңызда жакшы кабар сөзүн таркатуу менен жашашына бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Биз дагы да сиздин алдыңызда өтө алсыз адамдарданбыз. Кээ бир учурда өзүбүздүн дененин каалоосу боюнча оюбуз менен жашаган учурларыбыз көп болот. Кудай Ата, бардык нерседе өз сөзүңүз менен жетектеп, сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашашыбызга жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга ден соолук берип, мындан аркы жашоосунда бир гана сизге кызмат кылып, жакшы кабар үчүн жашай турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүңүздү суранабыз. Биздин арабызда бир дагы адам сизден алыстабашына өз ырайымыңызды төгүп бериңиз. Бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү ар дайым уруксаат бергендиңиз үчүн, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендиңиз үчүн, бул саатта дагы ачып бере турган сөзүңүздү бардыгыбыз жүрөктөрүбүз менен кабыл алышыбызга жардам бериңиз. Сиздин сөзүңүздү угуп, унутчаак болбостон, ар бир айткан сөздү жүрөгүбүз менен кабыл алып, иш жүзүндө аткаруу менен бардык даңктоолорду, мактоолорду сизге гана арнай тургандай бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 6-бөлүм. Эфестиктерге жазылган кат 6-бөлүм. Эфестиктерге жазылган кат 6-бөлүм 1-аяттан баштап 4-аятка чейин окуйбуз. Балдар, ата-энеңерге баш ийгиле. Бул теңирге жагат, анткени ушундай кылганыңар туура. Ата-энеңди сыйла деген осуят убадалуу осуяттардын биринчиси. Сага жакшы болуш үчүн жана жер үстүндө узак өмүр болушу үчүн ата-энеңди сыйла. Аталар, силер да балдарыңарды кыжырдантпагыла. Аларды теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Ушуга чейин окуйбуз. Мурунку жумада бир жума бою өзүңүздөр жакшы билгендей Японияда жазгы конференцияны өткөрүп келдим. Япония мамлекети географиялык абалы боюнча караганда чыгыш тарапта жайгашкан чоң мамлекет. Япониянын калкы 125 миллионго жакын. Кореядан 2,5 эсе чоң мамлекет болуп саналат. Бирок жакшы кабар, бизге салыштырмалуу Японияга өтө кеч келген жана Японияда жакшы кабарды таратуу үчүн абдан кыйын жер болчу. Буга чейин көптөгөн бир туугандар, биздин пасторлор, насаатчылар Японияга жакшы кабарды таркатыш үчүн көптөгөн эмгектерин аткарып келишкен, кызматтарын өтөп келишкен. Жыйынтыгында Японияда азыркы учурда 13 биздин жыйыныбыз бар. Кореядан чыккан пасторлор 7 адам, андан сырткары жергиликтүү пасторлордун саны 6, жалпысынан алганда 13 пастор азыр үзгүлтүксүз жакшы кабар үчүн кызмат кылып жатышат. Жазгы конференцияда 445 адам катышты. Алардын ичинен көптөгөн адамдар жаңыдан келген адамдар, көбүнчөсү эле куткарылууга ээ болду деп мен ишенем. Көптөгөн адамдар кубанычка толонуп, күбөлөндүрүү сөздөрүн айтканын өзүм уктум. Иерусалимден башталган жакшы кабар сөзү биринчиден Европага өтө өнүкүү менен эми биздин мамлекетке дагы кеч кирген. Биздин мамлекетте жакшы кабар кеч кирсе дагы биздин Кореяга, чыгыш тарапка дагы таркаган. Корея мамлекетинде дагы жыйындар өтө өркүндөп, көптөгөн жыйындар пайда болуп, Японияда дагы кыйынчылыктарга карабастан азыр жакшы кабар сөзү таркатылып келе жатат. Куткарылган адамдардын саны күндөн күнгө өсүп, биргеликте, бир ойдо, бир тилекте жакшы кабар үчүн кызмат кылабыз деген адамдар көп болгондуктан Япония мамлекети акыркы жакшы кабар кирген мамлекет деп дагы айтсак болот. Ал жакта да Кудайдын керемет иши, керемет эрки аткарылат деп мен ойлойм. Жазгы конференция болуп аткан учурда биздин пасторлордун бардыгы таалыкпастан эмгектеништи. Акыркы күндөрү колдон келишинче активдүү түрдө жакшы кабарды таркатышыбыз керек деген ойго толушуп дагы чечимдерди чыгарышкан. Биз менен чогуу барган диакондар жана аксакалдар Япониядагы жыйындар үчүн биз дагы колдон келишинче аракет кылышыбыз керек деген сөздөрү менен бөлүшүштүк. Япония бизге эң эле жакын жайгашкан мамлекет. Анан тарыхты карап көрө турган болсо, Корея менен көптөгөн ортобузда көйгөйлөр пайда болгон эле. Бирок ошол проблемалардын баардыгы акырындык менен чечилип,
Жакшы кабар сөзү жеткирилиш үчүн эч бир тоскоолдуктары жок. Ар бир адамга Кудайдын сөзү жетет деген ишеничим бар. Япония мамлекетине жакшы кабар таркатыш үчүн Корея мамлекети чоң жоопкерчиликти өзүнө алды деп айтсак болот. Анткени бизге эң эле жакын коңшулаш мамлекет болгондуктан жакшы кабар сөзү таркатылууда кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз Япония үчүн колдон келишинче көбүрөөк сыйынып, ал жакта дагы көптөгөн адамдар куткарылуусун биз каалашыбыз керекпиз. Япониядагы жакшы кабар сөзү акыркы сөз таркатыла турган мамлекет деп да айтсак болот. Ошондуктан сиздерге айтып кетерим, Япония мамлекети үчүн жакшы кабар үчүн бардыгыңыздарды сыйынып берүүңүздөрдү суранат элем. Биздин пасторлар, жергиликтүү пасторлар, насаатчылар менен чогуу таалыкпастан өз эмгегин жумшап келе жатышат. Ошондуктан дагы бир жолу айтарым, чогуу сыйынып берсеңиздер. Май айында бизде Кореяда үй бүлөлүк ай деп аталат. Машаякчынын үй бүлөлүк жашоосу кандай болушу керек? Ошондой мүмкүнчүлүк мага берилген меселе. Ошондуктан жөн эле ал жактан кыя өтүп кете албагандыктан бүгүн машаякчылардын ата-энеси жана балдары кандай болушу керек, ошол жөнүндө ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу менен айтып кетейин деп чечтим. Анткени эртеңки күндөн баштап биздин жыйында семинар болуп өтөт. Жакшы кабарды таркатыш үчүн биз жаңы чечимдерди кабыл алып, бул семинарда дагы көптөгөн адамдар куткарылуусу менен Кудайдын даңкы үчүн кызмат өтүшүбүз керек деген ойлор пайда болду. Бул окуп кеткен сөздөргө маани бере турган болсок, элчи Павел Эфестиктерге жазылган катынын ичинен 6-бөлүмдү биз окудук. Балдар, анан аталар, ата-энелер деп өзүнчө сөздөр айтылган. Машаякчылардын үй бүлөлүк жашоосунда ата-эненин баласына болгон байланышы кандай, мамилеси кандай өтө маанилүү. Биз сиздер менен куткарылууга ээ болгонго чейин бул дүйнөнүн адамдарынан эч нерсебиз менен айырмаланбастан, Кудайдан алыстап, күнөөгө батып, Эфестиктер 2-бөлүмдө айтылгандай, дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылганбыз. Дененин күнөөлүү каалоолору боюнча жашап, табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Бирок биз Кудай бизди ушунчалык аягандыктан, мээримин төгүп бергендиктен, Ыйса Машаяктын берген ырайым аркылуу куткарылууга жеттик. Кудайга кайтып келген адамдардан болдук. Эми куткарылууга ээ болгон биз куткарылган адамдар катары үй бүлөлүк жашоо, жыйындагы жашоо жана ошондой эле бул коомдогу жашоодо Кудайдын балдары катары сөзсүз түрдө айырмаланышыбыз керекпиз. Ышая китеби 53-бөлүм 6-аятта бардыгыбыз койлордой болуп адашып жүргөнбүз. Ар бирибиз өзүбүздүн жолубуз менен жашаганбыз. Куткарылбаган адамдар бардыгы койчудан, кайтаруучудан алыстап кеткен, өзүнүн оюн аткарган, өзүнүн каалаганын аткарып жашаган адамдар элек. Өзүнүн ою, тилеги, каалоосу боюнча эмес, адамдар менен болгон байланышы дагы үзүлүп калган эле. Ата-эненин балдары менен болгон мамилеси, адам менен адамга болгон инсандык мамилелер дагы үзүлүп калган деп айтсак болот. Анткени адам өзүнүн каалаганындай, өзүнүн ою боюнча өзүмчүл эгоист катары жашагандыктан, ошол жашоодон куткарылган биз Кудайга кайтып келген адамдарбыз.
күнөөдөн куткарылууга ээ болгон адамдар. Эми биз сөзсүз түрдө Кудайдын ар бир айткан сөзүнө тил алчаак болуп жашашыбыз керекпиз. Машаякчынын чыныгы жашоосу үй бүлөдөн башталат деп айтылат. Ошондуктан машаякчынын үй бүлөлүк жашоосу, машаякчынын татыктуу жашоосу ар бир айткан сөз менен далилдениши керек. Машаякчылар Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгондуктан Кудайды сүйүп, Кудайдын айткан ар бир сөзүнө тил алчаак болуп жашаганыбыз ошол татыктуу жашоо болуп айтылат. Кудайдын бизге берген осуяттарынын ичинен 10 осуятты биз жакшы билебиз. Чыгуу китеби 20-бөлүмдө Кудайга байланышкан осуят 4, адамдарга байланыш болгон осуят 6. Кудайды биз көзүбүз менен көрө албагандыктан, Кудайга кызмат кылабызбы же жокпу, аны кантип биле алсак болот? Биздин көзүбүз менен көрүүгө мүмкүн эмес да. Кудайга кандайча кызмат кылабыз, Кудайды кандайча сүйөбүз, Кудайды сыйлаганыбыз, кызмат кылгандыгыбыз жашообузда далилдениши керек. Ошондуктан эң биринчи адамдарга байланыш болгон осуяттардын биринчиси, же болбосо осуяттардын 5-чиси ата энеңди сыйла. 6-чысы киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, жакыныңа жала жаппа. Ошол 6 осуяттын ичинен адамга байланыш болгон эң биринчиси ата энеңди сыйла. Аткар деген буйрук катары берилген, калгандын баардыгы аткарба деген. Аткарба демек жаман ишке барба деген сөз. Аткар деген, сыйла деген сөз бул Кудайдын буйругу, жакшы ишке алып келүүчү нерсе. Жаман ишти аткарбашыбыз керекпиз, жакшы ишти аткарышыбыз керекпиз. Ошондуктан адамдарга берилген осуяттардын эң биринчиси ата энеңди сыйла деген осуят. Эфестиктер 6-бөлүм 1-аятта балдар ата энеңерге баш ийгиле, бул теңирге жагат, анткени ушундай кылганыңар туура. Балдар. Эгерде кимден бир адамдын ата энеси көзү өтүп кеткен боло турган болсо, кээ бир адамдар ата энесин азыр дагы урматтап, сыйлап жашап келген адамдар дагы бар. Машаякчылар Кудайдын буйругу боюнча, осуяты боюнча ата энеңди сыйла деген осуятты аткарышыбыз керекпиз. Ата энеңерге баш ийгиле деген осуят. Анткени биздин руханий жашообуз так ушул осуяттан башталат. Бул сөздү дагы иш жүзүндө аткарышыбыз керек болот. Машаякчылар биз Кудайга кызмат кылгандай эле ата энебизди дагы сыйлаганды билишибиз керекпиз. Ата энебизге дагы баш ийгенди билишибиз керекпиз. Теңирдин ичинде Кудайдын сөзү боюнча, Кудай кандай буйрук берген болсо ошол сөзгө тил алчаак болгулат. Албетте биз ата энебизди дагы сыйлайбыз, баш ийебиз. Бирок Кудайдын сөзүнөн тышкары ата энебизге биз баш ие албайбыз. Ата энебиз бизге жыйынга барба, Кудайга ишенбе десе, анда кантип ал сөзгө биз баш ие алмак элек. Матай жазган жакшы кабар 10-бөлүм 37-аятта ким атасын же энесин менден артык сүйө турган болсо, ал мага татыктуу эмес. Ата эненин сүйүүсү дагы чоң, бирок Кудайдын сүйүүсү андан дагы чоң, улуу сүйүү. Денебизде бизди төрөгөн ата эненин ырайымы дагы өтө чоң, бирок баардыгыбызды куткарып алыш үчүн айкаш жыгачка чейин, өлгөнгө чейин Ыйса Машаякты жиберип биздин жаныбызды куткарып алып, бизге түбөлүк өмүрдү берген дагы түбөлүк бейишке барышыбыз үчүн Кудай үмүттү жараткан. Аны менен ата энеге болгон сүйүүнү салыштырууга мүмкүн эмес.
ата энебизге дагы баш ийишибиз керек. Биз Кудайдын сөзүнөн тышкары болуп туруп, ата энеге баш ийе албайбыз. Эмне үчүн биз Кудайга тил алчак болобуз? Анткени Кудайды сүйөбүз. Ата энебизге дагы сүйүү менен баш ийишибиз керекпиз. Эмне үчүн? Анткени бул Теңирдин буйругу болгондуктан. Кудайдын сүйүүсүн таанып билбеген адам Кудайдын сөзүнө ал башта ийе албайт, осуяттарды аткара да калбаган болот. Ошондуктан машаякчылар куткарылууга ээ болгондуктан, биздин руханий атабыз болгон Кудайга кызмат кылуу менен биргеликте денебиздеги ата энебизге дагы баш ийгенди, сыйлаганды билишибиз керекпиз. Ошол бизге туура болот. Накыл сөздөр 23-бөлүм 22-аятты карасак, атаңдын тилин ал, анткени ал сенин атаң, энеңди карып калганыңда да жек көрбөт. Мындай сөздөр ыйык жазууда өтө көп жазылат. Накыл сөздөр 23-бөлүм 25-аятта, сени төрөгөн атаң кубансын, төрөгөн энең сүйүнсүн. Сени төрөгөн атаң, энең сүйүнсүн. Ата эне бизди төрөп баккандыгы бул өтө эле чоң иш болуп саналат. Бизди төрөп эле тим болбостон бизди бакты, чоңойтtu. Ар дайым бардык нерсесин аябастан, биз үчүн таалыкпастан эмгек кылган биздин ата эне. Ата эненин балдары үчүн кылган эмгегин бул дүйнөдө бир нерсе менен дагы салыштырууга мүмкүн эмес. Анткени бул ушунчалык керемет кооз иш болуп саналат. Бирок балдар ата эненин ырайымын бардыгын түшүнө алышпайт. Балдары качан үйлөнүп, турмушка чыгып, балалуу болгондо гана ата эненин баркын түшүнө алат. Атаң кубансын, төрөгөн энең сүйүнсүн деп Кудай айтат. Ата энебиз дайыма сүйүнүшү үчүн биз тараптан аткарыла турган иш. Ата энебизге баш ийип, ата энебизди сыйлаганыбыз, урматтаганыбыз бул сөзсүз түрдө аткара турган иштердин бири болуп саналат. Эфесиктерге жазылган катта Теңирге жага турган нерсе, ата энеңди сыйла деген осуят убадалуу осуяттардын биринчиси. Сага жакшы болушу үчүн жана жер үстүндө узак өмүр сүрүшүң үчүн ата энеңди сыйла. Ата энеңди сыйласаң Кудайдын убадасы болот. Убадалуу осуяттардын биринчиси. Биринчиси деп эмне үчүн айтылат? Анткени адамдарга берилген эң биринчи осуят кандай убада берилген? Сага жакшы болушу үчүн жана жер үстүндө өмүрүң узак болушу үчүн. Машаякчылар ата энесин сыйлаган болсо, бул дүйнөдө жашап жаткан учурда өмүрү узак болот, ден соолукта болот. Денеде аткарган иштердин бардыгы ийгилик менен коштолот. Узак өмүрдө жашаганыбыз, ден соолугубуз чың болгону дагы бул өтө чоң бата болуп саналат. Кимде ким ата энесин сыйлаган болсо, так ошол адамга Кудай өзүнүн убадасын берет. Албетте, Кудайдын сөзүнө тил алчак болгон учурда Кудайдын батасы берилет. Андан тышкары ата энесин сыйлаган адамдар үчүн Кудай өзү убада кылган баталарды берем деген сөзү. Мисирден чыгып 12-бөлүмдө дагы айтылат, ата энеңди сыйла. Ошондо Кудай сага бериле турган бардык нерсе ийгилик менен коштолот жана өмүрүң узак созулат деп айтылат. Ата энеңди сыйла, ошондо Кудай сага бере турган бул дүйнөдөгү сенин жашооң узак болот. Узак убакытка чейин өмүр сүрө алат. Ошол Кудайдын берилген убадасы жана батасы. Ата энебизди сыйлаган нерсе түздөн түз Кудайдын батасы менен байланыш болгон нерсе.
менин дагы ишеничим бар. Мен байкап көрө турган болсом, өзүнүн ата энесин сыйлаган адамдарды мен ушунчалык сыйлайм. Алар өтө даанышман адамдар деп айта алам. Өзүнүн ата энесин ушунчалык деңгээлде өзгөчө мамиле менен сыйлаган болсо, урматтаган болсо, баш ийген болсо, кызмат кылган адамдар болсо, мен ошол адамды ушунчалык сыйлайт элем. Анткени ата энесин сыйлаганды билген адам башка адамдарга оңой эле түз мамиле кылат. Эки жаш үйлөнө турган болсо, бири-биринин кайнатасын, кайненесин дагы бирдей сыйлаганды билиши керек. Өзүнүн ата энесиндей кайненесин, кайнатасын дагы сыйлаганды билиши керек. Ошол ата энесин сыйлаган адамдарды көргөндө алар ушунчалык мактоого татыктуу адамдар деп айта алам, анткени алар Кудайдын берген осуятын аткарып жашаган адамдар. Машаякчылардын ичинен ата энесин сыйлаган адамдар сөзсүз түрдө өтө жакшы ийгиликтерге жетишет. Анткени Кудайдын сөзүндө айтылат, ошондо деп. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Ата энебизди жакшылап сыйлаганды билсек, анда сенин бул дүйнөдө жашап жаткан жашооңдо баардык нерсе жакшы аткарылат, ийгиликтер коштолот, өмүрүң узак болот. Бул Кудайдын бизге берген өзгөчө батасы. Эгерде биз ошол Кудайдын батасына ээ болгубуз келсе, анда Кудайдын осуятын аткарышыбыз керек болот. Адам өзүнүн аракетин жумшап, Кудайдын батасына ээ болом деп ойлогондун ордуна ата энесин сыйлоо менен ошол бардык батага ээ боло алат. Кудай баталап бербесе, адам өзүнүн аракетине таянып жакшы жашайм деп ойлосо, анда ал адам өзү ийгиликтерге жетишем деп ойлойт. Кудай жок деп айтып койсо, баардык нерседен адам айрылат. Бул дүйнөнүн адамдары кандай жолдор менен, ыкмалар менен жашабасын, аларды Кудай өз оюна коет. Анткени мыйзамсыздар бактылуу күндөрдү өткөрүшөт. Көптөгөн байлыкка ээ болгон күндө дагы аларга көз артпа. Бирок бактылуу күндөрдү өткөрүшөт дагы күндөрдүн биринде өлгөндөр жаткан жайга түшүшөт. Айып китеби 21-бөлүм 13-аятта. Күндөрүн бактылуу өткөрүшөт да өлгөндөр жаткан жайга көз ирмемде киришет. Алардын балдары карлыкка жетишет. Жада калса күбөлүү күчтүү болушат, өзүнүн байлыгын балдарына, урпактарына өткөрүп берет. Бирок негизги көйгөй эмне? Ошентип жашап келип, күндөрдүн биринде тозокко түздөн түз барып түшүшөт. Куткарылбаган мыйзамсыз адамдарды Кудай жөн оюна коет, калтырат. Кыянат иштерди кылган адамдар дароо эле жазаланышпагандыктан алардын жүрөгү кыянаттык кылуудан коркпойт деп айтылат. Насаатчы китеби 8-бөлүмдө. Айып 11-бөлүм 11-аятта адамдын кандай иштерди кылып атат, мыйзамсыздыкты көрүп турат. Бирок ошол адамга Кудай акырына чейин мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бирок ошол адам Кудайдын ырайымынан аягына чейин баш тарта турган болсо, жыйынтыгында тозокко барып түшөт. Бул дүйнөдө мыйзамсыздар жакшы жашап, ийгиликтерге жетишсе, биз көз артуунун кереги жок, анткени алар той күнү союла турган чочко менен барабар. Чочкону ушунчалык жакшы багышат, кармашат, анан той күнү келгенде аны союш үчүн. Ошондуктан бул мыйзамсыздар үчүн көз артуунун дале кереги жок. Анткени биздин жаныбызды куткарып алган биздин Кудай Теңир.
мындан аркы жашообузду кантип эле бизди жөн калтырып койсун, бизге жардам бербей койсун. Эмне жейбиз, эмне ичебиз, эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастардын баардыгы ушул түйшүктү тартышат. Ал эми силерди ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Жөн эле оозуңарды ачып отура бергиле деген сөз эмес. Ар бир Кудайдын айтылган сөзүнө тил алчаак боло турган болсоңор, Кудайдын бериле турган ырайымынын баардыгы бизге келет. Ошол сөздөрдүн ичинен биринчиси, ата-энеңе баш ийсең, ата-энеңди сыйлаган болсоң, анда ошол убада ар бирибиздин жашообузда берилет. Анткени Кудай ар бир айткан сөзүн, убадасын аткаруучу Кудай. Тил алчаак болуп жашаган адам гана өзүнүн жашоосунда ошону аткара алат. Эгерде Кудайдын осуятын аткара турган болсом, ата-энемди сыйласам, көптөгөн батага ээ боло турбаймынбы? Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издеген болсом, мунун баардыгы мага кошулуп бере турбайбы деп. Жакып 1-бөлүмдө дагы ошол жөнүндө айтылат. Ата-энебизге баш ийгенибиз дагы бул өтө эле маанилүү болуп саналат. Бир аз эле кыйынчылык башына түшсө, адамдар ата-энесине нааразы боло баштайт. Израиль элин элестетип көрсөңүздөр, чөлдө 40 жыл бою Кудай алар менен чогуу болгон эле. Мисир жергесинен Кудай кереметтүү күчү менен куткарып алат. Анан кийин Кызыл деңизге келгенде, Мисир аскерлерин баардыгын сууга чөктүрүп өлтүрөт. Аларды кургактыкта алып чыгат дагы чөлдө. Түнкүсүн от мамысы менен, күндүз болсо булут мамысы менен Кудай дайым алар менен чогуу болгон, манна менен тамактандырган, жада калса аскадан суу чыгарып берген. Бирок кайрадан эле алар Кудайдын ырайымын унутуп коет дагы, жада калса Мусаны өлтүрөбүз деп да чыгышкан. Ал Израиль элинин ошол убактагы акыбалы биздин өзгөрүлө элек денебизди өтө жакшы чагылдырат. Биз Кудайдын сөзүнө тил алчаак болгонго караганда өзүбүздүн оюбуз боюнча, өзүбүздүн ниетибизди аткарып жашагыбыз келет. Ата-эненин бизге болгон ырайымын унутуп жашап коебуз дагы кичине бир нерсе болсо ата-энебизди сындап, урушуп, анан нааразы боло баштайбыз. Ата-эне балдары үчүн кандайдыр бир жүк болот деп, кээ бир балдар ата-энесинин батыраак көз жумушун гана, өлүп калышын гана каалап жашаган балдар да бар. Ал адам Кудайдын батасына ээ болом деп ойлобой деле койсун. Колосалыктарга жазылган кат 3-бөлүмдө убакыттын аздыгына байланыштуу баардыгын ачып карбай эле коелу. 20-аятта балдар баардык нерседе ата-энеңерге баш ийгиле, анткени бул Теңирге жагат. Балдар деп айтылат. Баардык нерседе ата-энеңерге баш ийгиле, анткени бул Теңирге жагат. Биздин руханий атабыз болгон Кудайга баш ийгендей сыяктуу эле ата-энебизге дагы баардык нерседе баш ийгенибиз Кудайга жага турган жашоо менен жашаганыбыз менен барабар. Баардык нерседе активдүү түрдө баш ийүүсүн Кудай белгилеп койгон. Кудай белгилеп койгон ошол мамиледе болуубузду Кудай өзү каалайт. Кудайга болгон сүйүүбүздү жашообузда, күнүмдүк жашоодо аткарууубузду каалайт. Биздин жаныбызды куткарып алган Кудай бизге мындан аркы жашообузда дагы өз жардамын берип келет. Андай боло турган болсо, руханий жактан көзгө көрүнбөгөн чоң бата, анын баардыгын иш жүзүндө аткарышыбыз үчүн биздин ата-энебизге баш ийгенибиз менен барабар.
Кудайга болгон сүйүүбүздү ата энебизге болгон сүйүү аркылуу далилдеп көрсөтө алабыз деп айтсак болот. Бул өтө маанилүү көйгөйлөрдүн бири. Матай 24 бөлүм 12 аятты карасак, Ыйса Машаяк айтат: дүйнөнүн акырында боло турган белгилердин бирин атайт. Тартипсиздиктин көбөйүү себебинен сүйүүнүн ысыгы кайтат. Тартипсиздик бул күнөөнү билдирет. Кудайдын мыйзамына баш ийбеген, моралдык жактан, абийир жактан, баардык жагынан күнөөгө баткан адамдар. Күнөө ушунчалык толот дагы, тартипсиздиктин азабынан сүйүүнүн ысыгы кайтат. Биздин Кудай менен болгон мамилебизде сүйүү болбосо биз кантип куткарылат элек? 1-Жакан 4 бөлүм 16 аятта Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип, ошого ишендик. Кудай сүйүү. Ыйса Машаякка ишенгенибиз, Кудайдын сүйүүсүнө ишенгенибиз. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. 1-Жакан 4 бөлүм 19 аятта ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөлү. Биз эмне үчүн Кудайды сүйө алабыз? Анткени ал биринчи бизди сүйгөндүктөн. Кудайды сүйбөгөн адам ата энесин дагы сүйө албайт. Осуятты экиге боло турган болсок, биринчи осуят: Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Бүт жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Кудайдын сүйүүсү болбосо, бир дагы адам мындай сүйүү менен Кудайды сүйө албайт болчу. Адамдар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн Кудайды кандайча колдонсом экен деп жашап келишет. Кудайдын сүйүүсүн биринчиден таанып билишибиз керекпиз. Анткени Кудай өзүнүн бүт жан дили менен, бүт жашоосу менен бизди биринчи сүйгөндүктөн 1-Жакан 4 бөлүм 10 аятта Кудайды биз биринчи сүйгөн жокпуз, ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун урайым курмандыгы катары берди. Кудай өзү бизди биринчилерден сүйдү. Канчалык деңгээлде сүйдү? Өзүнүн жалгыз уулун ырайым курмандык катары берди, бизди элдештириш үчүн. Ошондуктан биз Кудайдын сүйүүсүн таанып, ошого ишендик. Кудайдын сүйүүсүн таанып билген адам, ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөлү. Кудай бизди сүйгөндүктөн биз анын сөзүн аткарабыз. Ошондуктан Кудайдын керемет улуу сүйүүсүн таанып билбеген адам Кудайдын сөзүн аткара албайт. Израиль эли Кудайдын бар экендигин ушунчалык жакшы билишкен, ишенишкен, бирок Кудайдын айткан осуяттарын аткарыштыбы? Аткарыша дагы алган эмес. Азыр жыйынга келген, барган адамдардын баардыгы Кудай тирүү экендигин билишет. Анткени Кудай бар экендигин баардык адамдар өз моюнуна алышат, ишенишет. Америкада социалдык сурамжылоо узатканда баардык эле адамдар Кудайга ишенет деген жыйынтык чыгарылган. Америкадан мен эмнени сездим? Көптөгөн машаякчылар бар. Бирок ошолордун ичинен чыныгы машаякчылар өтө аз санда. Кудайга ишенген адамдар өтө көп, бирок Кудайдын сөзүнө тил алчаак болгон адамдар өтө эле аз санда. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын чыныгы куткарылуусуна ээ болбогондуктан, Кудайдын сүйүүсүн таанып билбегендиктен. Биз Кудайдын сүйүүсүн таанып билгендиктен, аны сүйгөндүктөн аны сөзүнө тил алчаак болобуз, баш ийебиз. Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгондуктан биз өз жакыныбызды өзүбүздөй сүйө алабыз.
ата энебиз дагы биздин жакыныбыз болот. Эмне үчүн? Анткени менден тышкаркы адамдардын баардыгы менин жакыным болот. Куткарылган адам болобу, куткарылбаган адам болобу, мени тегереп турган адамдардын баардыгы менин жакыным болот. Куткарылган адамдар дагы менин жакыным, куткарылбаган адамдар дагы. Тартипсиздик орногондуктан, Кудайдын сүйүүсүн таанып билбегендиктен бул дүйнөдө күнөө көбөйгөндөн көбөйө баштады. Кудайдан алыстаган адамдар топон суу убагында дүйнөгө күнөө толгон сыяктуудай эле. Дүйнөнүн акырында азыркы биздин эпохада, доордо ушунчалык күнөө толгон жашоодо жашап жатабыз. Тартипсиздиктин көбөйүүсүнүн себебинен сүйүүнүн ысыгы кайтып жатат. Сүйүү деген эмне? Бири-бирибиз үчүн сүйүп, бири-бирибиз үчүн кызмат кылгандыгыбыз ошол сүйүү менен сүрөттөлөт. Бирок сүйүүнүн ысыгы кайта турган болсо, анда адамдардын баардыгы эгоист, өзүмчүл болуп калышат. Өзүн гана ойлогон, өзү үчүн гана жашаган адам болуп калат. Ата эне менен баланын ортосундагы сүйүү муздап кала турган болсо, анда балдар ата энесине каршы чыгышы мүмкүн. Бири-бирине жек көрүү сезими пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан 2 Тимотей 3-бөлүм 1-аятта айтылат: дүйнөнүн акырында оор күндөр келерин бил. Анткени адамдар өзүн өзү сүйүүчү болот, акчаны сүйүүчү болот, бой көтөргөн болот, ата энесине баш ийбес болот. Күнөөлөр көбөйө баштайт, бирок ошол күнөөлөрдүн бирөөсү адамдар өзүн өзү сүйүүчү болот, акчаны сүйүүчү болот, менсинген болот, заар тилдүү болушат, ата энесине баш ийбеген, жакшылыкты билбеген. Көптөгөн күнөөлөрдүн ичинен ата энесине баш ийбеген күнөө бул Кудайдын көз алдында өтө чоң күнөөлөрдүн бири деп айтсак болот. Ата энесине баш ийбеген адам, куткарылбаган адам, ал Кудайды сүйө албайт. Ал эми машаякчы туура эмес осуятты аткара турган болсо, анда ал адам дагы эгоист, өзүмчүл болуп калышы мүмкүн. Руханий жашоодо кандайдыр бир деңгээлге чейин өсө турган болсо, анда машаякчынын сапаттарын үйрөнүшү керек, ошолордун баардыгына ээ болушу керек. Ата энесине баш ийген адам Кудайдын өзүнө баш ийген адам болуп саналат. Ата энесине баш ийбеген адам Кудайдын өзүнө баш ийбеген болот. Бул дүйнөнүн адамдары, машаякчылар андай деңгээлге жете элек, бирок ата энесине ушунчалык каардуу болушат, заар тилдүү болушат. Азыркы учурда карып калган кары кишилер ушунчалык жалгыздыкта жашагандыктан, балдары бар, бирок балдары ата энесин карабайт, сыйлашпайт, урматташпайт. Ата энеси баласын кандай кылып чоңойтты эле, кандай кылып бакты эле, ооба, мен жөн эле өлүп калайын, силер эле жакшы жашоо менен жашагылачы деп ата энеси ошол нерсени каалайт. Мен мындай окуяны уктум эле, баласы карып калган апасын ээрчитип, бир аралга саякатка барабыз деп, анан кийин тетиги аралга апасын таштап өзү кете берет. Анан күндөрдүн биринде милиция ошол апаны таап алат дагы, анан кийин адресин сураса дагы айтпайт, телефон номерин сураса дагы айтпайт. Эмне үчүн айтпайт? Баласын
аягандыктан мейли мен өлөйүн, бирок менин балама эч кандай зыян келтирилбесин деп ата эненин жүрөгү ушундай сүйүүгө ээ, билесиздерби? Аягына чейин өзүнүн баласын ойлогон ата эне. Ошол окуяны укканда андай окуялар биздин жашообузда өтө эле адатка айланып калгандай көрүнүш деп билсек болот. Ошол себептер менен жыйынтыгында ата эне өзүнүн жашоосуна, өмүрүнө кол салган ата энелер дагы бар. Накыл сөздөр 30-бөлүм 17-аятта атасын мыскылдаган, энесине баш ийбеген адамды көздө чөл кузгундары чокуп салат, бүркүттүн барчындары жеп салат. Ушул сөздү укканда шунчалык коркунуч пайда болду. Адамдын көзүн чөл козгундары чокуп салат дейт. Бүркүттүн барчындары жеп салат. Эмне үчүн? Атасын мыскылдагандыгы үчүн, ата энесине баш ийбегендиги үчүн. Накыл сөздөр 30-бөлүм 17-аятта көз деген көз деп сөз жазылып, ата энесин сыйлабаган, мыскылдаган, баш ийбеген көз. Ошол көздү каргалар чокуп салат, бүркүттүн барчындары жеп салат. Бул сөздөр өтө эле коркунучтуу, катуу сөздөр катары көрүнүшү мүмкүн, бирок ата энесин мыскылдаган адам үчүн Кудайдын каардуу жазасы болот. Каргалар чокуп салат, бүркүттүн барчындары жеп салганга чейин Кудай жиберет. Ал адамдын жашоосу улантылбайт, жашоого дагы татыктуу эмес адам болуп калат. Бул өтө коркунучтуу Кудайдын эскертүүсү деп айтсак болот. Мыйзамды кайталоо 27-бөлүм 16-аятта атасына же энесине тил тийгизген каргыш бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Кудай Израиль элине айтат. Мындайча осуяттарды аткарган адам бул батага ээ болот дегенде Израиль эли «Омин» дешет. Ата энесине тил тийгизген адамга каргыш дегенде элдер «Омин» деп жооп беришет. «Омин» деген эмне? Ошондой аткарылсын, макулмун деген. Биз сыйынгандын аягында «Омин» деп эмне үчүн айтабыз? Ошол биз сыйынгандай баардык аткарылсын деп каалообуз менен «Омин» деп айтабыз. Кудайдын сөзүнө тил алчак болгон адам бата алат. «Омин». Кудайдын сөзүнө тил албастык кылган адамга каргыш десе «Омин». Бардыгы Кудайдын сөзү боюнча аткарылат. Ата энесине тил тийгизгенге каргыш бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Сөзү менен болобу, иши менен болобу ата энесине көңүл бурбаган адам. Израиль элин Мисир жергесинен алып чыккандан кийин өзүнүн тагдырын Израиль эли өзү чече тургандай кылып Кудай аларга тандоо укугун берген. Бизге деле ошондой. Биз Кудайсыз биз жашоого мүмкүн эмес экендигин билебиз. Кудайдын жардамы жок болсо биз көз ирмемге дагы бул дүйнөдө жашай албайбыз. Биз жеткилең турдө бул дүйнөдө жашай албайбыз. Кудайдын жардамына ээ болушубуз үчүн эмне кылышыбыз керек? Тил алчак болушубуз керек биз. Тил алчак болсок Кудай бардыгында өзү жетектейт. Кудай тил алчак болгусу келбей туруп, өзүнүн ыкмаларын, жолдорун колдонот. Мейли ал ыкмаларды колдонгон күндө деле убактылуу жакшы жашоо менен жашашы мүмкүн, бирок
Кудай ал адамды жөн калтырбайт. Сөз түрдө ага жаза болот. Эфестиктер 6-бөлүм 4-аятты кайрадан окуйбуз. Аталар, силер да балдарыңарды кыжырдантпагыла, аларды теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Аталар деп айтылат. Аталарга гана тиешелүү сөздөр эмес, ата энелер бирдей айтылган сөздөр. Аталар жана энелер, силер да балдарыңарды кыжырдантпагыла, аларды теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Ата энеси балдарына аткара турган керектелүүчү милдет эмне? Сөз түрдө аткара турган милдет төрөп, аны багып, чоңойтуп, мектепке жиберип койгондук эле милдетинен кутулган эмес. Балдарыңарды кыжырдантпагыла. Бул эмне деген сөздөр? Колоссалыктар 3-бөлүм 21-аятта. Аталар, балдарыңарды кыжырлантпагыла, алардын көңүлү чөкпөгүдөй болсун. Кыжырдантпагыла, көңүлү чөкпөгүдөй кылгыла. Ата энеси өзүнүн эмоциясына берилүү менен балдарын урушса, кыжырлантса, көңүлүн чөктүрүп койсо, анда жүрөгүндө кандайдыр бир жара пайда болот. Көңүлү чөгүп калышы мүмкүн. Көңүлү чөгүп калган учурда эмне болот? Ата энесинин сүйүүсүнөн шектене баштайт. Ата энем мени жек көрө турбайбы деген ойго батат. Ата энесин сыйлай турган, урматтай турган каалоосу дагы жок болот. Балдарды өстүрүп баккан адамдар билет болушу керек. Ата эне балдарын чоңойтуу деле бул оңой иш эмес. Жанакы чоңоюп калган учурунда переходный возраст деп айтылат го, ар кандай кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Анткени өзүнүн жакын достору менен дагы достошушу мүмкүн. Жакшы эле достор эмес, жаман досторго дагы кошулушу мүмкүн. Азыркы учурда биздин жашоодогу мектеп окуучулары анан 7, 8, 9 класстар өтө жакшы компьютер оюндарына берилип кетишкен. Мен компьютер оюнун ойноп көргөн эмесмин, ошончолук жакшы билбейм. Бүт акылы менен, ою менен ошол оюнга кирип кетет. Мисалы үчүн аракка берилип кеткен адамдар бар, наркотикке берилип кеткен адамдар бар. Берилип кеткендиктен ал нерседен оңой кутула албайт. Оюнга берилип кеткен болсо, мектепке жаман досторго кошулат дагы, жаман иштерди аткарышы мүмкүн. Жыйынтыгында мектепке барганды дагы каалабайт, жаман досторго гана жакындаганды каалайт. Азыркы учурда мектеп окуучуларына атайын наркотиктерди салып коет дагы, анан кийин наркотикти колдоно тургандай кылып жасашат. Ата энеси ушунчалык кыйналып, кысталып, балдарын чоңойтты эле, тарбиялады эле. Жыйынтыгында ал тескери жолго кетип кала турган болсо, ата энеси кандай кайгыга батат? Кудайга арнагандын ордуна өзүнүн балдарын чоңойтуп, шайтандын колуна салып берген менен барабар болот. Ата энесинин бели сынат дейт беле? Балдары чоңойгончо ата энесинин бели сынып калышы дагы мүмкүн. Же болбосо жаа менен аткан сыяктуудай жебе
атылышы үчүн жаа кыйшаят, ийилет. Ошондуктан ата эне жаа менен барабар болсо, балдары жеби сыяктуудай. Ата энеси ийилгенге чейин, сынганга чейин барышат. Ата энеси балдары жакшы чоңойсун, жакшы адамдардан болсун деп. Ошондуктан ошол жебени кайсыл жакты көздөй жаа менен атабыз? Дүйнөнү көздөйбү же Кудайды көздөйбү? Машаякчылардын ата энеси баардык нерсени, өзүмдүн жашоомдо аткарылбаган нерселерди балам аркылуу аткарам деп ойго батпагыла. Өзүмдүн баламды чоң атагы чыккан бай адам кылам, даанышман кылам, же болбосо атактуу инсан кылам деп. Дүйнөгө берилген нерселерге гана байланышпай отурган болсо, ал Кудайга, Теңирге жакпаган. Атактуу адам кылам деп аракет кылбагыла. Анткени Кудай ошол балдарды бизге тапшырып берген. Ден соолукта аларды чоңойтуп, Кудайдын сөзү менен биргеликте Теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Кудайдын куткарылуусуна ээ болуп, Машаяктын бардык сапаттарына үйрөнүп, окшош болуп жашашы үчүн чыныгы машаякчы кылып биз аларды даярдашыбыз керекпиз. Андай болбой турган болсо, Кудайдын астында өтө чоң зыян иш алып келген болобуз. Мейли кедей болуп жашайбы, башка жумушта орношуп жашайбы, кандай иш менен алек болбосун, чыныгы машаякчы катары жашай турган болсо, анда Кудайдын көз карашында өтө жакшы адам болот. Кудайдын батасына ээ болгон адам болуп чоңоет. Бул дүйнөдө байлыкка же болбосо атагы чыккан адам инсан кылам деп аракет кылбай эле койгула. Машаякчылардын ата энеси мектепке жакшы билим бергенге гана көңүл бурбаңыздар. Үйдө дагы биз жакшы окутуучу болушубуз керекпиз, алардын мугалими болушубуз керекпиз. Чогуу китеп окуп, чогуу сыйынып, биринчиден балдарыбызга өзүбүздү үлгү катары көрсөтүп, машаяктын аркасынан ээрчип жашай тургандай кылып, инсандык сапаттарга ээ кылыш үчүн, инсан жаратыш үчүн, байлыкка бирилип жашаш үчүнбү же азыркы учурдагы билим туура эмес билим деп айтат элем. Анткени мугалимдер, окутуучулар мурунку убакытта, биздин убакытта жада калса мугалимдин атын да атабагыла, мугалимдин көлөкөсүн дагы баспагыла деп үйрөтүшкөн эле. Азыр мугалимдин дагы мойнунда өтө чоң жоопкерчилик жатат. Балдарды мектепке жибердик деп эле өзүнөн өзү машаякчы болуп калышабы? Жыйында деле ошондой. Биздин жыйындын ичинде балдар үчүн атайын арналган чогулуштар бар. Чогулуштар өткөрүлүшү үчүн атайын насаатчы мугалимдер ошол балдарды Теңирдин окутуусуна үйрөтөлү деп ушунчалык аракеттерин жумшашат. Мен аларга ушунчалык ыраазычылыгымды билдиргим келет, анткени өздөрүнүн балдарына мамиле кылгандай мамиле кылышат. Теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялашат. Кудайдын сөзү боюнча үйрөтөлү деп. Ал учурда ата энеси чогуу кызматташышы керек. Ата энесинин жардамы жок. Мугалимдер дагы өз алдынча жакшы тарбия бере албайт.
ыйык жазууну чогуу окуп, чогуу изилдеп, сыйынып, руханий жашоодо дайыма балдарыбыз бизди көрүп үйрөнө тургандай кылып үлгү катары өзүбүздү көрсөткөнгө даяр болушубуз керекпиз. Андай болбосо Кудай ата энеси ишенген Кудайды балдары кабыл алышпайт. Ата энеси эң жакшы даанышман мугалим болушу керек. Теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Андан дагы маанилүүсү өзүнүн каалаганындай, өзүнүн оюнундай балдарын кызырлантып, балдарыңарды кыжырдантпагыла. Алардын көңүлү чөкпөгүдөй болсун. Кичинекей кезиндеги алган жүрөгүндөгү жарааты узак созулушу мүмкүн. Ата энесинен алган жарааты ал оңой унутулбайт. Ошондуктан машаякчылар өзүбүздүн балдарыбызды чыныгы машаякчы кылышыбыз үчүн көп сыйынышыбыз керекпиз. Ата энеси биринчиден көп ыйык жазууну таанып билип, балдарын ошол сөз менен жетектеши керек, үйрөтүшү керек. Ата эне Кудайдын сүйүүсүнө биринчиден мол ырайына ээ болушу керек. Андай болбосо, ата энесинин сүйүүсүнө ишене албаса, анда алар дагы көңүлдөрү чөгүп калышы мүмкүн. Ата энесин асман катары сыйлаганды билиши керек, урматтаганды билиши керек. Бул дүйнөдөн башка бир сүйүүгө ээ болгусу келет. Кудай ата бизди канчалык сүйүү менен сүйдү эле. Биз туура эмес иш кылсак дагы бизди сүйөт, бизди өз кучагына алат. Бизди жазалайт, бирок андан дагы артык сүйүүсү менен бизди өзүнө кабыл алат. Кудай өзүнүн сүйүүсү менен бизди тарбиялайт. Балдар биздин жеке өзүбүздүн менчигибиз эмес, Кудайдын берген байлыгы деп айтсак болот. Батасы. Ошондуктан Кудайдын сөзүн аларга жеткирүү менен куткарылышы үчүн, Кудайдын балдары катары жашашы үчүн бирден, экиден аларды үйрөтүшүбүз керекпиз. Бул оңой нерсе эмес, албетте. Биринчиден эң маанилүүсү Кудайдын тирүү экендигин, Кудай өзү сүйүү экендигин, Кудайдын сөзү чындык экендигин балдарыбызга өзүбүз көрсөтүшүбүз керекпиз иш жүзүндө. Ата энесин көрүп балдары, Кудай тирүү турбайбы, Кудайдын сүйүүсү чындык турбайбы деп ишене ала тургандай кылып үлгү көрсөтүшүбүз керекпиз. Анан балдары мынтип айтышы мүмкүн, өзү ишенбей туруп бизди кантип ишендип атат деп. Жыйында Кудайдын сөзү боюнча үйрөтөт. Бирок ата энесин караса, ата энеси андай жашоо менен жашабайт дагы, көңүлү чөгүп калышы мүмкүн. Биз эч качан өзүбүздүн балдарыбызды шек санай тургандай кылып түрткү бербешибиз керекпиз. Накыл сөздөр 22-бөлүм 6-аятта баланы башынан түз жолго үйрөт, ошондо ал ошол жолдон карыганда да чыкпайт. Балдарыңа үйрөтсөң, картайганда да ошол түз жолдон чыкпайт дейт.
түз жол ыйык жазууда айтылат. Анткени сенин сөзүң бутума шам, жолума жарык. Куткарылган адамдар кандайча жашашы керек, ошону кичинекей кезинен баштап үйрөтүшүбүз керекпиз. Карыганда дагы ал жолдон чыкпайт. Кичинекей кезинде ата-энесинен алган жаракаты дагы өмүр бою калып калышы мүмкүн. Кичинекей балдарды билесиздерби, жүрөктөрү ушунчалык таза, жөнөкөй болот. Аларга Кудайдын сөзүн жүрөктөрүнө жибере турган болсок, жүрөктөрү менен кабыл ала турган болсо, Кудайдын сөзү алардын жүрөгүндө сакталышы мүмкүн. Же болбосо алардын жүрөктөрүнө, таза жүрөгүнө жараны гана калтыра турган болсок, анда ата-эненин жоопкерчилиги ал үчүн дагы жооптуу болот. Ошондуктан ата-эненин кылган иштерине жараша балдары бактылуу да болушу мүмкүн, бактысыз да болуп калышы мүмкүн. 2 Тимотей 1 бөлүмдө элчи Павыл өзүнүн баласы катары көргөн Тимотейге айтылган сөздөр жазылат. Тимотейдин апасы жүйүт эле, ал эми атасы бутпарас эле. Бирок Тимотей өзүнүн апасынан ар кандай Кудайдын сөзүн угуп келген. 2 Тимотей 1 бөлүм 4 аяттан баштап Тимотейге 1-2 Тимотей китеби элчи Павылдын Тимотейге жазган китеби. Сени ушунчалык көргүм келет, көрсөм кубанычым артар эле. Коштошкондогу көз жашым эсимде. Сенин ишенимиңди эсиме түшүрөм. Чыныгы ишенимиңди эсиме түшүрөм. Бул ишеним биринчиден сенин тайының болгон Лоис жана апаң Ойникеде бар эле. Эми ошол ишеним сенде дагы бар экенине ишенем. Ишеним автоматтык түрдө урпактарга берилет деген сөз эмес. Израиль эли чында жүйүтпү жүйүт эмес экендигин атасы аркылуу эмес, апасы аркылуу текшеришкен элек. Атасы жүйүт болгон күндө дагы энеси жүйүт болбосо, анда ал адамды жүйүт катары кабыл алышкан эмес. Эмне үчүн? Анткени атасы төрөдү, апасы бакты, чоңойтtu. Атасы акча табайын деп апасы балдарына көңүл дагы бура албай калышы мүмкүн. Ар дайым чогуу болгон бул апасы, тарбиялаган дагы апасы. Ошондуктан чыныгы инсандык сапаттардын бардыгына ал апасынан үйрөнө алат. Элчи Павыл чыныгы ишеним сага каяктан келди эле? Биринчиден тайнең Лоис менен апаң Ойникеден келди. Апасы Ойнике өзүнүн баласы Тимотейге жеткирген элек. Эми сенде дагы ошол ишеним бар экенине ишенип турам дейт. Балдарыңыздарга эмнени таштап кеткиңиздер келет? Байлыкты, мүлктү таштап кеткенибиз маанилүүбү? Бир мамлекетке барсам, өзү пенсияга чыга турган болсо, өзүнүн баласына бардыгын өткөрүп берет экен. Кайсы мамлекет экенин айтпай эле коеюн, бирок бардык нерсесин ата-энесине
өткөрүп берет экен. Акчасын дагы, байлыгын, мүлкүн дагы, жакшы үйүн дагы, өзүнүн иш ордун дагы. Бирок машаякчылар биз эмнебиз менен айырмаланабыз? Өзүбүздүн ишенимибизди балдарыбызга таштап кетишибиз керекпиз. Ишенимди балдарыбызга өткөрүп бергендигибиз бул өтө чоң байлык болуп саналат. Ишенимди өткөрүп бере турган болсок, анда ал балдар сөзсүз түрдө Кудайга таянуу менен, Кудайдын жардамына ээ болуу менен жашай алат. Ошол эң чыныгы байлык болуп саналат. Кудайдын берген куткарылуусуна, Кудайдын берген батасын балдарыбызга өткөрүп бергенибиз жакшы. 2-Тимотей 3-бөлүм 15-аятта элчи Павыл айтат: сен кичинекей кезиңен баштап эле ыйык жазууну түшүнүп билдиң. Кичинекей кезинен баштап балдар ким аркылуу үйрөнөт? Өзүнүн апасы аркылуу. Мен жакшы көргөн Кудайдын китеби ушунчалык керемет сөз. Азыр эскирип айрылып калган барактарын карасам, бул Кудайдын сөзү. Кичинекей кезинен баштап апасынын тизесине отуруп алып уккан Кудайдын сөзү. Ошол сөздү мен дагы сүйөм. Сөзгө тил алчаак болуп жашайм. Мен өз үйүмө кайтып барам. Апамдын мен үчүн аткарган сыйынуусун эч качан унутпайм. Күнөөгө баткан баласы дагы апасынын сыйынуусун унутпайм. Кечке апасы десе, аталар кереги жок экен деп ойлоп калбагыла. Ыйык жазууну жеткирген, ыйык жазууну түшүндүрүп берген бала дүйнөгө кайтып кетсе дагы сөзсүз түрдө кайрадан Кудайга кайтып келет. Анткени бир гана Кудайдан сооронучка ээ боло алат. Анткени ушул ыйык жазуу силерди куткарууга алып келе турган сөз. Тимотей дагы кичинекей бала чагынан баштап Кудайдын сөзүн угуп, жыйынтыгында куткарылууга ээ болуп, анын жашоосу толугу менен өзгөрүлүп, жыйынтыгында атагы чыккан насаатчы болот. Эфес жыйынында пастор болот, кызматчы болот. Дүйнөнүн акырында бузулган бул доордо Кудайдын сөзү менен өзүбүздүн балдарыбызды тарбиялабасак, төрөп, аларды чоңойтуп, багып, үйрөтөбүз. Кудайдын колуна эмес, шайтандын колуна берилип кетсе эмне болот? Бул өтө коркунучтуу иш. Өзүбүздүн балдарыбызды Кудай бизге тапшырып берген өмүр деп элестетели. Бир падыша өзүнүн баласын бирөөгө тапшырып берсе, падышанын баласын өзү каалагандай багып бере алабы? Жок. Кудай дагы бизге ошол балдарды убактылуу тапшырып берген. Шемуэлдин апасы бала төрөй албагандыктан Кудайга ушунчалык чын дили менен кайрылып суранат, сыйынат. Кудай, мага бир бала бериңиз. Эгер бала бере турган болсоңуз, анда ал баланы сизге өмүр бою кызмат кылыш үчүн тапшырам дегенде, Кудай ага бала берет. Кичинекей кезинен баштап ал Шемуэлди Кудайдын осуяттары жазылган сандыкчанын, Ильяс пайгамбардын астында сөз үйрөнө тургандай кылып ибадатканага жиберет.
Жыйынтыгында ал дагы Кудайдын асында Шмуэл Израилдин даанышман пайгамбары болуп чыгат. Мусаны карап көрөлү. Нил дарыясына бардык төрөлгөн эркек балдарды сууга салып өлтүрүшкөн элек. Бирок Мусаны төрөгөн анын апасы корзинкага салаттагы суу кирбей тургандай кылып смола менен майлайт. Анын ичине Мусаны, кичинекей баланы, жаңы төрөлгөн баланы салаттагы суунун үстүндө калкып сүзө тургандай кылат. Кудай эмне кылаарын эми байкап туралы дейт дагы фараондун кызынын баласы аталат. Менимче фараондун кызы ушунчалык мээрими көп эле, анткени ал ошол Нил дарыясына жуунганы барганда ыйлап жаткан баланын үнүн угат. Анан ошол корзинканын ичинде жаткан баланы көрөт дагы ушунчалык аяйт. Мен бул баланы өзүм багып алышым керек экен деп чечим чыгарат. Мусанын эжеси камыштардын арасында жашым турган болот дагы, андан кийин бул баланы сиз багышыңыз үчүн мен буга бага турган апаны ээрчитип келейин деп өзүнүн апасын ээрчитип келет. Апасы Мусаны чоңойткон учурда ар дайым кулагына куюп келген: сен еврейсиң, сен жүйүтсүң. Мусанын апасынын сыйынуусу Израиль элинин тагдырын өзгөртө алды. Анткени Мусанын ичинде ошондой ишеним пайда болушу үчүн Мусанын энеси чоң ролду ойногон. Тиметей даанышман насаатчы болушу үчүн ким ролду ойногон эле? Анын апасы ойнике. Ошондуктан апалардын сыйынуусу ушунчалык күчкө ээ экенин билесиздерби? Августин деп аталган шаарды билесиздер да. Миланда жайгашкан шаар. Апасы Кудайга ушунчалык жакшы ишенген машаякчы эле. Кичинекей кезинен баштап эле ал Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон эле. Бирок анын баласы Августин Кудайдын сөзүнө баш ийбестен бузулган жашоо менен жашайт. Бирок негизги көйгөй апасы тынымсыз баласы үчүн сыйынат. Августин апасы Моника эле. Үзгүлтүксүз тынымсыз баласы үчүн сыйынат. Бирок Августин өтө эле жат окутуу, башка окутуу менен алек болот. Ошол жөнүндө китепти окуган элем. Апасы Моника баласына кайрылып айтат: батыраак Кудайга кайрылып кел. Баласы айтат: жок, сен менин окутуума кайрылып кел, мен эмне үчүн Кудайга барышым керек экен деп экөө бири бирине каршы болгон эле. Ушунчалык бузулган жашоо менен жашайт. Анан баласы 32 жашка чыкканда Кудайдын асында того кылат дагы Кудайга кайрылып келет. Жыйынтыгында чоң даанышман инсан катары атагы чыгат. Жыйынтыгында Августин эмне деген сөздөрдү айтат: менин апам, менин энем шунчалык мен үчүн кыйынчылыкты башынан өткөрдү. Анын аткарган эмгеги үчүн жыйынтыгында мен Кудайга кайтып келе ала турган жол болду. Сыйынган бала эч качан ал жашоодон адашпайт. Эмне үчүн?
Апасынын гана сыйынуу эмес, албетте атасынын дагы сыйынуусу бар. Кечке эле энеси деп айта берсем, аталар таарынып калбагыла. Ата эненин сыйынуусу өтө маанилүү. Ата эне канчалык баласы үчүн сыйына турган болсо, баласы эч качан кыйрабайт. Сөзсүз түрдө ишенбеген балдар дагы Кудайга кайтып келет. Ата эненин руханий жашоосу, ата эненин сыйынуусу балдарынын келечегин чече алат, өзгөртө алат. Даанышман машаякчы, даанышман ата эненин балдары болуп чыгат. Ошондуктан биздин балдарыбыз бир аз көңүлү чөгүп калса дагы эч кайгыга батпаңыздар. Сыйыныңыздар, анткени ал сыйынууну Кудай сөзсүз түрдө ишке ашырат. Ошондуктан Августин Кудайдан алыстап, апасына каршы чыгып, апа тескерисинче сен мага кайрылып кел деген адам апасынын сыйынуусу аркылуу жыйынтыгында ал Кудайга тобо кылып кайтып келет. Мен кайрадан кайтып келем, Кудай апамдын сыйынуусун эч качан унута албайм деген даңктоо ыры бар. Забур китеби 49-бөлүм 15-аятта башыма кыйынчылык түшкөн күнү Кудай мени чакырды, мени куткарды. Кыйынчылык башыбызга түшкөндө эч качан көңүлүбүздү түшүрбөйлү, анткени Кудайга таянышыбыз керекпиз. Ошондо гана Кудай бизге жардам берет. Кудай өзү даңкталат. Балдары ата энесине кандай мамиле кылышы керек? Бул Кудайдын астында өтө маанилүү иш. Машаякчынын үй бүлөлүк жашоосу, руханий жашоо так ошол үй бүлөдөн башталат. Анткени ата эненин балдарына болгон ролу өтө чоң. Балдары ошол эле учурда ата энесине аткара турган милдети, ролу дагы өтө чоң. Жыйында өзүнүн жакшы ишенген адам катары көрсөтүп, балдарына туура эмес иш кыла турган болсо, ал дагы Кудайга жакпаган нерсе деп айтсак болот. Эртеңки күндөн баштап бизде семинар өтө тургандыктан, ал жөнүндө дагы айта кетейин. Жакан жазган жакшы кабар 20-бөлүмдү ачабыз. Жакан 20-бөлүм 19-аят. 19-аяттан ошол эле күнү кечинде жуманын 1-күнү Ыйсанын шакирттери бир үйгө чогулуп, жүйүттөрдөн корккондуктан эшиктерин бекитип алып отурушкан эле. Ошол учурда Ыйса келип алардын ортосуна турду да силерге тынчтык болсун деди. 21-аятта ушул сөздөрдү айткандан кийин ал шакирттерине демин үйлөп ыйык рухту алгыла. Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Ал эми кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт деди. 2 жолу кайталап айтат, силерге тынчтык болсун деп. Кудай биздин жаныбызга тынчтык алып келди. Ошол сөздөрдү айтуу менен биргеликте Атам мени кандай жиберген болсо, силерди да ошондой жиберем. Жакан 6-бөлүмдө да айтылат, мен өз каалоомду эмес, мени жиберген атамдын каалоосун аткарыш үчүн асмандан түштүм. Мени жиберген атамдын каалоосу эмне?
Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу баардык адамдар түбөлүк өмүргө ээ болсун деп ошол ишти Кудай өзү аткарды. Кайрадан тирилди дагы. Атам мени кандай жиберген болсо, силерди да ошондой жиберем. Эми куткарылган адамдарга, шакирттерге гана эмес, куткарылган адамдардын баардыгына ыйык жазуу сөзүн тапшырат дагы силерди жиберем дейт. Римдиктер 10-бөлүм 14-15 аяттарда жакшы кабарды таратуучулар жок болсо кантип угушат? Жакшы кабар таратуу үчүн жиберилишпесе кантип таратышат? Айкаш-чыгашта кадалган Ыйса Машаяк аркылуу жакшы кабар иши аткарылган. Анан ошол жөнүндө күбөлөндүрүлбөсө, адамдар кантип угушат, кантип ишенишет? Биз бул чындыкты адамдарга жарыя кылбасак, эч бир адам куткарыла албайт. Кудайдын жалгыз уулу айкаш-чыгашта кадалуу менен куткарылуу ишин аткарды. Эми ошол ишти Кудай бизге тапшырып берди. Биз эмне иш аткарышыбыз керекпиз? Ошол жакшы кабар сөзүн элдерге жиберишибиз керекпиз. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө эмне үчүн жиберилди эле? Кудайдын эркин аткарышы үчүн. Ал эми биз эмне үчүн чакырылдык эле? Кудай тараптан Кудайдын жакшы кабар сөзүн таркатышыбыз үчүн, жакшы кабар таратуу үчүн жиберишпесе кантип таратышат? Ыйык рухту кабыл алгыла. Башталыш 2-бөлүмдө Кудай топурактан адамды жаратат да анын жүзүнө өмүр демин өйлөгөндө ал тирүү жан болуп калат. Кудайдын руху. Мыйзамсыздыктарыбыздын азабынан өлгөн биз үчүн Кудай эми ыйык рухту тартуулады. Ыйык рухту кабыл алгыла. Ыйык рухту кабыл алган учурубузда Кудайдын бийлигине ээ болдук. Элчилердин иштери 1-бөлүм 8-аятта ыйык рух түшкөндөн кийин күч аласыңар дагы бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар. Куткарылган адамдар жакшы кабарды таркаткандыгы үчүн жакшы кабар бизге чейин дагы жетти. Эми калган адамдар кантип угушат? Биз оозубузду жаап отура албастан элдерге жарыя кылышыбыз керекпиз. Эгерде кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Ал эми кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт. Католиктердин түшүнүгү боюнча ошол Рим папасы качан алардын күнөөсүн кечиргенде кечирилет деп түшүнүшөт. Айкаш-чыгашта кадалган Ыйса Машаяктын төккөн каны бүт дүйнөдөгү адамдар үчүн берилген чындык. Эгерде биз ошол чындыкты адамдарга жеткире турган болсок, анда алар куткарылышат. Жеткирбесек, алар куткарылышпайт. Бейишке бара турган жол кимге тапшырылган? Бизге. Биз жооптуу адамдарбыз. Машинаны айдап бара жатып бирөөнүн аварияга чалдыкканын көрүп туруп, биз кантип эле ал жактан кыя өтүп кете алабыз, убактым жок деп машинабызды токтотуп, ал адамды сактап калыш үчүн колдон келген аракетибизди жумшайбыз. Ал адамды өзүбүздүн машинабызга отуруп алып, больницага алып барабызбы, батыраак биринчи жардамды көрсөтөбүзбү? Биринчиден, ал адамдын жанын сактап калыш үчүн, өмүрүн сактап калыш үчүн. Сактап калбасак, анда биз киши өлтүргүч адам менен барабар болуп калабыз. Кишине эле жардам бере турган болсок, ал адамдар дагы жакшы кабарды угуп куткарылыша алат. Же адамдарды көрүп туруп биз куткарылып калышын бир дагы каалай турган каалообуз жокпу? Биздин айлана чөйрөбүздө туугандарыбыз, жакындарыбыздын ичинен
куткарыла элек адамдарды көрүп туруп биз кантип жөн отура алабыз? Анткени Кудай бир күндө 1000 күн катары, 1000 күндө 1 күн катары Кудай чыдамсыздык менен күтүп турат. Анан өзүбүз оозубузду жаап отуруп алып туруп, кантип жөн гана отура алабыз, кантип уйкубуз келет? Жакшы кабарды айтпаганыбыз чоң күнөө экендигин билесиздерби? Куткарылган адам жакшы кабарды таркатпагандыгы ал күнөө кылган болот. Анткени жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот. Анткени ошол бийликти, ошол укукту Кудай бизге тапшырып берген. Ошол ар бир адамга байланыш болгон жоопкерчиликти Кудай бизден сурайт. Бул семинарда дагы пастор эле сөз айтып койду деп эле бардык адамдар куткарылып калбайт. Качан бир туугандардын бардыгы биримдикте жакшылык үчүн умтулуп аракет кылганда гана Кудайдын сөзү иштейт, Кудайдын иштери иш жүзүндө аткарылат. Жакшы кабар үчүн биз биргеликте аракеттенгенде гана Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятта ичибизде күч менен аракеттеп жаткан сураганыбыздан дагы, ойлогонубуздан да артык кыла турган Кудай өзү. Биз чогуу иштебесек эч нерсе кыла албайбыз. Семинар болуп атканда эменен башкасы деле баары жетише берет деп үйдө семинар болуп отурган учурда телевизор көрүп отура беребизби? Мага тиешеси жок деп. Эгерде сиздердин абийириңиздер ошого чыдаса, анда каалаганыңарды кылып отура бериңиздер. Бирок Кудай аткарып жаткан иште бардыгыбыз биз катышуучулардан болушубуз керекпиз. Дүйнө жүзү боюнча азыр биз ушунчалык жакшы иштерди аткарып келе жатабыз. Анткени дүйнө жүзү боюнча биздин жыйын 80 мамлекетте адашпасам 946 биздин жыйыныбыз бар. Күндөн күнгө жыйындардын саны өсүп келе жатат. Өзүнөн өзү пайда болгон жок. Куткарылган адамдар бардыгыбыз биримдикте сыйынгандыктан, аракетибизди жумшагандыктан, өзүм миссионер катары чет мамлекетке чыга албасам дагы, ошол жыйындар үчүн колдон келген аракетимди жумшайын деп сыйынуу менен кызматташкан бир туугандар үчүн дагы чоң ыраазычылык билдиргим келет. Биз дагы чогуу катышыбыз керек эмеспи? Бул семинарда дагы бардыгыбыз биргеликте кызмат кылалы. Башка иштерди колубуздан аткара албасак дагы адамдарга жакшы кабар сөзүн жеткирели. Чын дилибизден суранып, ал адамды ээрчип келе турган болсо, Кудай сөзсүз түрдө ал адамды дагы куткарат. Бардыгыбыз чогуу ал адамдар менен чогуу келиңиздер, сөз угуңуздар, ошону суранып кетет элем, чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата, дүйнөнүн акырында бизди куткарып алып, биздин акыркы жашообузда сиздин эркиңизди аткарып, жакшы кабарды тарката турган мүмкүнчүлүктөрдү тапшырып бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Биздин убактыбыз өтө аз экендигин биз жакшы билебиз. Өлбөстөн сиздин иштериңизди жарыя кыла турган адамдардан бололу. Сиздин аткарган ишиңизди биз адамдарга жарыя кылбай кое албайбыз. Анткени биздин айлана чөйрөбүздө дагы да куткарыла элек адамдар өтө көп болгондуктан, ар бир адамга сиздин сөзүңүздү жеткирүү менен куткарылууга алып келишибиз үчүн жардам бериңиз. Эртеңки күндөн баштала турган биздин семинарга өзүңүз жетегиңиз менен чогуу болуп,
баардыгыбыз биргеликте аткара турган иштер аркылуу сиздин эркиңиз аткарылып, биздин гана семинар үчүн эмес, дүйнө жүзүндөгү баардык жыйындарда өткөрүлүп жаткан семинарларда дагы өзүңүз чогуу болуп, баардык даңктоолор сизге гана болушун каалайбыз. Биздин куткаруучу Иса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.